Ошол себептен бул кээ бирлерибиз мындай көңүл бурбай эле кылып коюп турган амалдарыбыз бар да. Постоянно обыденный деп коебуз го, жашообузда күнүгө эле жашай атабыз ушу менен. Ошо күнүгө жашап аткан нерсебизди мындай билбей эле кылып коебуз да, короче, ойлонбой элечи. Ушул ошо кээ бирлери бир адамды эмес, балки бир мамлекетти керексе талкалап салышы мүмкүн экен да. Ошо пайгамбарыбыз улам бизге эскертип турган экен. Жана да мен бир аз өзүмдүн түшүнүгүмдү албай калдым деп ойлоп калдым да, сабакты тездик менен бүтүрүп койдум да. Дегени мисалы караңыздар. Биз намаз окуп атабыз, орзо тутуп атабыз, ажы кылып атабыз. Алланын алдында милдет аткарып атабыз, туугандар. Бул Алла Таала менен болгон мамиледе Аллах Таала мээримдүү жана райымдуу. Ширктен башкасын баарын кечирет. Бирок Алла Таала ушундай адилеттүү зат, кыямат күнү дагы анан бири-бирибизге коет экен да. Бар мен сени кечирем дейт экен. Бар аялыңан кечирим сурап кел, бар балаңан кечирим сурап кел, бар ошо менен акысын чечишип кел деп. Анткени ал күн адилеттүүлүк күн да, эч ким эч жака качып кутула. Бүгүн бирөөнү алдап коюшу мүмкүн, бирөөнү бүгүн мындай бир нерсе кылып коюшубуз мүмкүн. Бирок ахиретте ошол нерсе бар. Кыргызда сөз бар, кыңгыр иш кырчылда билинет деп коет го. Акыр түйү бул нерсе мындай эмне кылган болсок ошол нерсе башыбызга тиет экен. Бул дүйнө тибей калса, ахиретте тиет. Ошол себептен пенде менен болгон мамилени мен көп айтам ошо. Пенде менен адамдын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ошо пайгамбарыбыз 23 жылдын ичинде ошол адам менен адамдын ортосунда чыныгы адам келишикти үйрөтүп кеткен адам да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жөнүндө айтып кеткен. Карала. Пайгамбар айткан ла ядхулул жанна каттатун. Каттат деген кандайсы? Алдамчы, жалганчы, ушакчы, чагымчы. Бардык жанагыдай. Каттат. Демек, бул бейишке кирбейт экен. Бейиштин ичинде чагымчылык жок. Бул дүйнөдө кээ бирлер жанакыл эме кылып алышат го, профессия кылып алышкан ушуну, ушакчылыкты. Профессиясынан жалын ошондо профессия. Эми дайыма мисалы азыр бир кандай нерсе да, кээ бир убактарда жана жалган нерселерди чыгарып, жазып, жанагындай бир TikTokко, Instagramга жалган нерсени жазып атышпайбы? Мына ошонун бардыгы тең субханалла мындай бир алдамчылардын катарына кирет. Ошого мисалы ошо алдамчы эмет койду, сиз баягы жүрөкчө жиберип койдуңуз, сиз ошо алдамчыга кошулдуңуз. Отасыз мына жөнөкөй эле бардым, басып койдуң, жүрөкчө басып койдуң, алдамчыга кошулдуңуз. Эми чагымчы деген бул үммөттүн ичинде эң жаманы болуп эсептелет. Чагымчы бул эки жүздүүлөрдүн эмеси, пейили. Эки жүздүүлөр эмне чагымчылыкты сүйөт. Бир адамды бир адамга эмне кылышат алар? Кайраштырышат. Кайраштырып, анан керек болсо бир мамлекетти кайратып салышы мүмкүн. Ошо чагымчылар. Анан бизде үчүнчү күч деп мындай эме айтып алышкан го, мындай скромный айтып алышкан. Жок, булар чагымчылар. Булар эч качан бейишке кирбейт. Жөөттөрдүн иши да ушул чагымчылык кылыш дайыма. Эки жүздүүлөрдүн ушундай. Кээ бирлердин жана профессия деп атканым, кээ бирлер бирөөлөрдүн үй бүлөсүн бузганга аракет кылышат, чагымчылык кылыпчы. Аялын күйөөсүнө кайрайт, күйөөсүн аялына кайрайт. Кээ бир кайненелер дагы, кээ бир кайнаталар дагы, кээ бир абысындар дагы ушундай менен заниматься этет да. Эмне үчүн дегенде ушул көрө албайт да. Негизинде чагымчылардын бардыгын көрө албас болот. Ошол себебинен жанакыл эки жүздүн амалы деген ушул экен да. Эми карала. Ошол эле эмесе ла ядхулул жанна дейт. Катиун. Эми экинчиси болсо катиун деген мисалы тууганчылыкты үзүп койгон адам бейишке кирбейт экен. Тууганчылыкты. Эми карап турган болсок, мындай айтканда, катиун дегенде мындай жанагындай бир токтотуп коюучу, үзүп коюучу дейт да, кыюучу дейт. Мындай айтканда, тууган бүгүндөн баштап мен тууган менен катышпайм. Бүгүндөн баштап мен могу менен жүрбөйм. Бүгүндөн баштап жардам бербейм. Жок, качан билесиз, мындай мен дайыма айтып берем мына. Ким деген бул дүйнөдө бай болгусу келсе, жүрөгү тынч болгусу келсе, бул деген ким дайым ийгиликтин башатына жүргүсү келсе, анда эң чоң Алланын бизге берген немеси бар. Өзүнүн сабагы бар. Ошол тууган менен мамилени куруу. Мен дайыма айтам, ушуну айтып берем, силай рахим. Силай рахим деген бул тууганчылыкты куруу. Бул түрү болот. Мына мисал алсам, мына мен Айбек Дамаланы кармап атам, мына денеси монда кармап атпайбы? Ошо кармаганда кандай болду, ошондой эле силай рахимде түрү болот. Эми караңыла. Ошол тууганчылык Алла Таалага айткан экен да. Алла Таала, Алла. Айтат экен, кечирип койгула.
бейіш менен тозоктун ортосуна кирип ортосуна туруп турат экен. Алла. Жалган дүйнөдө мени кургандарды бейишке киргиз, мен үзгөндөрдү тозокко киргиз дейт экен. Эми карасак, эми ошол эки туугандын ортосундагы чагымчылык кылып үзгөн адамдар, булар мындай айтканда кыямат күнү тозоктон башка эч орун болбой калат. Ортосуна кирип бузгандар дагы. Тууганчылык деген кээ бирде дагы бир бар. Тууганчылык деселер мындай айтканда энеден, киндиктен чогуу, эмчектеш, же болбосо мындай айтканда карындаш деген бар, бир карында жаткан, же болбосо ошондой эмес. Авалки субханалла мындай бияка 7 кошуна, бияка 7 кошуна бир тууган болуп эсептелебиз бизчи. Ошолордон да кол үзүү. Кимде ким ушул улардын мындай айтканда кол үзүп бир туугандардан ошол мен катышпайм деп кала турган болсо, кыяматта ошол силай рахим айтат экен. Алла, мен бул үзгөн бүгүн мен жаныма жолотпойт экен. Эми кара, намаз окугансың, намазыңдан өттүң, орозо кармагансың, орозоңдун эмеси калканы болду, Курандын шапааты болду, зикириңдин пайдасы болду. Мына карасаң, бүт садакаң сенин ушундай тозоктун туруп, эми эң акырында адамдын акылы бүтүп калыптыр. Анан кийин субханалла экен, эми чыныгы тууганчылыктын түнүрүндө айткан, сен мени кургансыңбы? Сураганда эмне атпайбыз? Айта албай калат экенбиз. Дагы бир жерде айткан, кыямат күнү бу беттери мындай тытылган адамдар келет экен. Беттери тытылып, мындай сөөгө эле калат экен. Кээ бирлер ойлойт экен да мындай, ошол күнү мени тааныбай калса экен дейт экен да, тааныбай. Анан момунтип бети мындай туруп шыпырып ташташат экен. Ошондой бир жанында бир беттери сөөк акыбалында болгон адамдар болот экен. Ошолор мындай билинбейин дейт бирок айткан, Алла, бул тууганчылык үзүүчү болчу дейт экен да. Адам ушундай экен, көргүсү келбейт экен да. Анткени тозок биягында турат, бейиш биягында турат. Азыр мисалы бизге, азыр мен айтып атсам, кээ бирлерге кызык деле болбошу мүмкүн болчу. Там, эми ал менин жүрөгүмдү өлтүрүп койгон, мен аны мен кача албайм. Ал мага жаманчылык кылган, мен аны мен жүрө албайм мен. Жок, невозможно дейт да, кээ бирлер мен кача албайм. Субханалла. Силер унутпаңыздар, пайгамбар эме деген. Тууганчылыкты куруу деген дейт. Сени менен дайыма катышып жүргөн адам менен тууган болуп жүрүп, ошо менен катышып 100 сом, 1000 сом, $100 берип катышып жүргөн эмес дейт. Ким сенден кол үзүп кетсе, ошого барып, ошонун көңүлүн таап, ошого белегиңди берип, ошонусу жаннат туруп эмне кылыш керек экен? Ошонусу өзүңдүн жүрөгүңө багындырып алышың, мына сен тууганчылык курган адам болуп эсептелесиң. Ага чейин лайыт кыл жанна. Бейишке кире албайт ал. Бейиште бар бир тууган болот. Анан бул дүйнөдө жалган дүйнө бейиштикти мындай айтканда бейиштин амалын кыла албаган адам кантип болсун туурабы? Ошондой экен. Терезени жаап койчу. Андан кийинкиси айтып аткен. Пайгамбар дагы айтып аткен. Ла ядхул жанна ман ла яман жараху баваиқихи. Дегени ушундай экен да, бейишке кирбейт дейт. Бейишке кире албайт дейт. Ким дейт? Лайман жараху өзүнүн кошунасы менен, кошунасы анын немесинен колунун зыяндыгынан, тилинин зыяндыгынан сак болмоюн дейт экен. Кайсы адамдын кошунасы анын зыянынан сак болбосо, ал адам бейишке кирбейт экен. Демек, карагыла, кошунаңардын кемчилигин такыр көрбөгө, сокур болгула. Тууганыңдын кемчилигине сокур болуш керек. Башка бир адамдын кемчилигине сокур болуш керек, көрбөш керек. Кээ бирлер бар да, эми аны айтат да, молдокем көрүп турсачы, туура, көрүп турасың, бирок башкача өңүттө ага эме кылыш керек экен. Түшүнүш керек, мисалы кара. Асан менен Үсөн. Хасан ва Хусейн туурабы? Кыргызда Асан Үсөн дейбиз. Ошо Хасан жана Хусейн Хин деген бир чоң бир сахаба бар экен. Анан ошо дарат алып аткан караса, туура эмес алып аттыр. Анан келип жанына келип, эми Хасан Хусейн бул Ахли Бейт да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тукумунан да. Ахли Бейттин акылдуулугун кара дейт да. Экөө келип, ата, биз дарат алсак, сиз ошону текшерип берип койбойсузбу деген экен. Десе, баягы айткан, макул балам текшерип беренсе. Анан экөө биринен өтө бири чырайлуу ушундай бир фарзын фарз, важибин важиб, сүннөтүн сүннөт кылып дарат алган экен да. Анан көргөндө баягы уялып айтат экен, жок дейт балдарым, мен көрсө даратымда катам бар турбайбы деген экен. Көрдүкпү кандай? Адамдын катасын билгизиш үчүн мурдуна такап кереги жок аны. Сен ошо катаны субханалла өзүңдө бар экенин эмне экен
билгизишиң керек экен да. Менде де ката бар. Менде ката бар. Мен ошо каталымды оңдойн деп атам деген нерсе сенде менде болуш керек экен. Баланы мисал алса, балабызга деле ушундай да, биз анын катачылыгын мурдуна такап беребиз да сразу, сен моундайсың, эй, сөгүнбө. Бирок сен өзүң сөгүнбөй коюшуң керек. Бала сөгүнбөй калат. Эй, тамек чекпе. Өзүң тамек чекпей коюшуң керек. Эй, алдaba. Өзүң алдабай койсоң болду экен да. Эме экен да, мындай бател экен. Кыйкырып кереги жок экен. Ошол себептен мынекен биздин мусулмандардын негизи, мен кээ бирде таң кала берем да, жанагындай кээ бир массовый эмелерде терроризм, анан киши өлтүрүп, мууздап атат десе таң кала берем да. Булар мусулманбы же мусулман эмеспи деп ойлойм да. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунча мисал канча ошо 20-25 жылдан бери ушу молдо боло турган болсом, ушунча жылдан бери китеп окуса бир да жерде киши өлтүрүш керек деп жазган эмес да. Укуктан башка. Укук жакта башка ал. Мисалы алса, калды мындай айтканда, мындай өзүнүн маселеси укукта башкача болот. Бирок су нахак бир да адамдын керек болсочу, мындай момчак жерин алганга болбойт. Мындай жерин кол салганга болбойт. Керек болсо мисалы алса, бу мындай эмени темирди алып бири-бирине кезегенге болбойт. Мусулманчы, не только мусулманга эмес, бардыгына. Керек болсо, мына кара, малына келе атат, Курман айт келе атат, туурабы? Курман айт келе атат, Курман айтта мал соердун алдындачы, ошонун шариятта өкүмү бар. Бычак ушунчалык болуш керек экен. Мына ушунчалык болуш. Мындай узундугу ушунча болуш керек экен. Аны абдан курч болуш керек да. Монда туруп коюп туруп бир тартыш керек да. Мындай жырып туруп эмес, жырганда малга зыян келет экен көрсөчү. Оорчулук келет экен. Ошончо ал билбей кала турганда, бисмилла Аллаху такты тартыш керек экен. Эмне үчүн дегенде, малга да зыян келтирген болбойт да, негизи союп атканда. Алла уруксат кылган, адал кылган, бисмилла десе. Эми керек болсо биз адал кылыш үчүн экен, ушундай бир жанагындай бир бычакты да эмне кылышыбыз керек экен? Курч болуш керек. Не только субханалла. Эми кара. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында туруп, пайгамбарды сөгүп атышат экен да. Шатырата сөгүп ушундай атканда сахабалар сөгүйейин деди. Пайгамбар жок. Мен мун үчүн келген эмесмин деп атат. Пайгамбар айтат, мен ушундай нерсени үйрөтүш үчүн силерге келген эмесмин дейт. Мен силерге тынчтыкты, жыргалчылыкты, бакубатчылыкты, бактылыкты үйрөтүш үчүн келгем деп атпайбы, карайсың? Түшүнө албайм. Демек, эмне экен? Лайнхул жанна. Ким кирбейт экен? Чагымчы кирбейт экен, тууганчы үзгөн кирбейт экен. Ошондой эле эмне экен? Колуңан, тилиңен башка бирөөнө зыян келтирсең, бешке кирбей калышы мүмкүн экен. Керек болсо пикир жөнүндө ойлонуш керек да. Пикир бар го адам. Ошончо алымда айтат да, ойлонгон нерсеңерден абайла кала дейт. Анткени ойлогон нерсеңер ниетке айланат. Ал эми ниеттериңер болсо амалга айланып кетет экен. Амалга айланып кеткенен болду, аны токтото албайсың. Ошо сен эмнени ойлонуп атасың, эмне жөнүндө пикир кылып атасың. Мен азыр бир сону түпкү туюм мындай айткан формуласы деген китеп окуп атам азыр. Улам бир барактан окуп атам. Бирок ошол жерде ушундай нерсе, чоң нерсе бар экен да. Түпкү туюм деген нерсе бул биздин ниет деген эле сөз. Просто тиги мындай чоң кылып салганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо, иннамал амала бинният, силер кылган ар бир амалга ниетиңерге жараша, түпкү туюмуңарга жараша деп койгон. Ниет деген бул түпкү туюм. Адам ошол кандай, кыргызда болсо мындай дегенде, жаштын тилегин берет деген, билесиңерби? Жаштын тилек, ниет деген тилек эле да, туурабы? Эми сен эгерде тилегиң туура болсо, ниетиң туура отурган болсо, ошо китепте айтып атат да, сенин ички туюмуң туура отурган болсо, бул дүйнөдө сен үчүн эч нерсе оорчулук келтирбейт дейт. Мындай айтканда, оор болбой калат дейт. Ооруда оорчулук бербей калат дейт. Анткени билесиң да, сен ниетиңди билесиң да, ооруп атам, демек Аллах күнөөмүн кечирип атат, даражамды көтөрүп атат. Мисалы, кедейчилик келди, билип атасың, бул Алланын сыноосу, оорчулуктун аркасында жеңилчилик бар. Үй бүлөңдө бир проблема болуп калды, аялың экөөң ыз чоп кеттиң, субханалла. Бу деле жөн эле эмес, машаллах. Алла таала муну менен мени дагы сынап атат. Мен демек жакшыраак болушум керек, мен жаман экенмин. Балаң начар чыгып калды, субханалла. Туура эмес болот. Эмне экен? Ниет кыласың. Бул деле болсо Кудай тааланын мага берген жазмышы. Мен туура эмес болгону окшойм. Балам мен кандай болсом, балам ошондой болуп чыгып калды. Деп мындай экен, карасаң, ички туюм. Жүрөгүңдө, ниетиңде эмне атасың? Сен субханалла өзүңдү монда оңдоп баратасың. Мындай айтканда, жана форсунка бар го трактордун. Айлыктарыбыз бар эле. Шаарыктар эми трактор билбей калышы мүмкүн. Бирок дейин, мисалы, мындай айтканда, мындай орган внутреннего сгорания деп коебу эле, мисалы. Ошону мисалы бензин өз ордуна чачып атат, солярка. Ошондой эле сен мен бу ички дүйнөмдөчү акылыбыз туура солярка чачыш керек да. Туура пикир чачыш керек. Качан сен туура пикир чачыратканды үйрөтсөң, анан жашооң болуп баштайт.
ошону бизге динибиз үйрөтөт. Мына пайгамбарыбыз үйрөтүп атат. Демек, кереги жок нерсе мына көлдүктөр болсо билесиңер, көлдүктөр билесиңер. Алманы каяктан буташ керек, ашпурутты каяктан буташ керек турабы? Алмурутты кандай буташ керек билесиңер турабы? Эгер туура эмес кылып койсоң, бияна дичке өсүп кетеби? Ошондой эле Алла Таала бизгечи мындай деп атат да, силер бирдеге чырпыксыңар деп атат. Баягы бір алманы бир көчөтүбүз биз. Анан ошол көчөттү тигип койгондон кийин тигердин алдында да көп нерсе бар да. Туура пойло тандашың керек. Аны ошол келип тигишиң керек турабы? Өскөндөн кийин кереги жок нерсени кесип туруш керек экен. Калпычылыкты кесип салла. Калпычылыкты кесип салла, сразу кесип салла. Ал эң кереги жок бутак ал. Андан кийин менменсини кесип салла. Болду. Эң кереги жок бутак. Уяттуулук менен жөнөкөйлүктү калтырып койгула. Анткени мунун мөмөсү аябай чоң. Сараңдыкты кесип салла дагы, берешендикти калтырып койгула. Анткени берешендиктин бутагычы тамыры жети катар жерде өмөп турат дагы, эмеси шактар болсо бейиште болот. Мындайкы көрө албастыкты кесип салла дагы, мындай адамга жакшы ниетте болууну калтырып койгула бутакты. Анын мөмөсүчү жети урпаңга чейин жетет. Капырчылыкты кесип турупчу иманды калтырып койгула. Анткени капырчылыкчы бул дүйнөдө зыян берет, ахиретте да зыян берет. Иман болсо бул дүйнөдө пайда берет, ахиретте да пайда берет. Карчы кандай нерсе. Анын мөмөлөрүчү булардын курт жебеген сону болот да. Дары чачып кереги жок да. Анткени анан сугарганда сабырдуулук менен сугаргыла. Берешендик менен сугаргыла. Жөнөкөйлүктүн таттуу балы менен сугаргыла, субханалла. Анан кийин дайым такай. Өзүңдү ошол сөңгөксүң десеңчи, куртту киргизип ийбеш керек. Өзүң алдап коюп аткан напсиңди менен сугарып койбошуң керек. Напсиң менен сугарып койсоңчу, ар жагы субхана мөмө кичине кислый болуп калышы мүмкүн да. Курт кирип кетиши мүмкүн ар жагы. Ушундай. Бул дүйнө ушундай экен. Аракет кылабыз иншалла. Анда амин. Субханака хамдика шала анта астагфиру ату билайк. Алла амал кылышты насип кылгын. Баарыбызды бейиштик кылгын. Амин. Бизден кетсе чыгып калсын.